Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар. Баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала Рамазан айда кылган ибадаттарыбыз, өзгөчө туткан орозолорубузду саарлык, тарави, Кур'ан, зикир, кайрымдуулук, садака баардыгын Аллахым кабыл кылсын. Рамазан айдын ар бир саат, минутасы керемет. Ар бир саат, минутасы Аллаху акбар, Алланын тарабынан ушундай бир жакшылык, хидаят, рахмат, мээримдүүлүктүн эшиктери ачылып жаап турган учурда. Ошондуктан түнү болсун, күндүзү болсун, вакытты текке кетирбейли. Дайыма басып баратканча деле Алла Таалага шүгүр кылганча кете берейли. Алладан кечирим сураганча кете берейли. Рамазан айы, Кур'андын айы, дуанын айы. Бул дуанын айы, Алладан сурай турган, ала турган ай. Ошондуктан мынакей пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө Алла Тааладан эмнени сураш керек? Кыямат күнгө чейин келе турган үммөткө мына таалим, тарбия берип кеткен. Пайгамбарыбыздын ар бир дуасын биз үйрөнөбүз, өлгөнгө чейин сурайбыз. Бир эле күн сурап кое турган эмес ал. Gün сайын сурай турган, gün сайын сурай турган. Себеби gün сайын күн өзгөрөт, түн өзгөрөт, алам өзгөрүп атат, адамдар келип, адамдар дүйнөдөн кетип атат. Инсанды Алла Таалам түбөлүк үчүн жараткан, түбөлүктү бейиште же түбөлүктү дозокто. Ошон үчүн инсан келечекте эмне болор, эмне менен кандай болуп, кандай жолугат, кимге жолугат, кандай абалдарга жолугат, бул Алладан башка эч ким билбейт. Бу дүйнөнүкү, эми ахиреттик болсо Аллаху акбар, ахиреттин алдында бу дүйнө океандын алдында бир тамчыдай эле. Ошон үчүн иншалла мынакей Сахih Бухариде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өтө ушундай бир кереметтүү дуа үйрөтүп кеткен бизге. Ал мындай окуя болот. Муаз ибн Жабал радыйаллаху анху бул айтат, бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям багымдат намазга бир аз кармалып калды дейт. Кечигип калды дейт да. Эрте менен таң эртеден багымдат намазга учурдагыдай келбей, бир аз кечигип калды дейт. Хубисна анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям дата гадатин ани салати субх дейт мына. Багымдат намазда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир аз кармалып калды эле. Хатта кидна натараа айна шамс, күн чыкканга жакыныраак калып кетти дейт. Убакыт өтө аз калыптыр да. Фахараджа сариан, пайгамбарыбыз бат эле чыкты дагы, коомун саптарды тегиздетип, саптарды айтып, бардыгын тегиздегенден кийин намаз окуду. Багымдат намаз окуп бүткөндөн кийин эле отурган жеринен эле үнүн бийик көтөрүп айтты. Ала масафикум кама антум. Баарыңар кандай сапта отурсаңар, жылбай отургула деди. Дагы пайгамбарыбыз анан кийин кайрылды дагы, бурулуп сахабаларга айтты. Мен силерге азыр эмне себептен бир аз кармалып калганымдын себебин айтайын деп түндөсү турдум дейт тахажжудка. Дарат алдым дейт. Намаз окудум, Алла Таалам канча мүмкүнчүлүк берген болсо, ошончолук намаз окудум тахажжудту. Окуп бүткөндөн кийин бир аз үлгүрөй баштадым дейт, уйкум келе баштады дейт. Бир оор болуп кетти да, уктап көзүм илинип кетти эле. Түшүмдө Алла субханаху ва тааlanın зияраты болду. Алла субханаху ва тааlanın зияраты, Алла Таала өзүнүн мээрим колу ошо аркама мына желкеге койгондо салкындыгын көкүрөктөн сездим дейт да. Анан айтты дейт. Эй Мухаммад dedi. Улуу периштелер бар Алла Тааланын алдында, өзгөчө. Жогорку даражадагы ошо периштелер эмне тууралуу талашып тартышып атат дегенде, мен билбеймин деп жооп бердим дейт. 3 жолу сурады дейт. Үчөөнү да тең билбейм деп жооп бердим дейт. Үчөөнү да тең. Андан кийин Алла субханаху ва таала ошо мээрим, райым, рахмат ошо колун мен ошо желкеме койгондо, көкүрөгүмдөн ушундай салкындык болуп туруп, Алла Таала ушундай илим берди дейт. Бардык нерсе ачык айкын болуп калды дейт да. Ушунчалык илимди Алла субханаху ва таала көкүрөгүнө жайгаштырды.
Бардык нерсе андан кийин анан сурады. Эмнелер тууралуу талашып атат экен дегенде, ошо улуу периштелер пайгамбарыбыз айтты, кафарат тууралуу талашып атыптыралар. Эмне талашып атышат? Кафарат. Алла Таала бенделердин күнөөлөрүн кечире турган. Ал кайсы амал экен десе, ма хунна деп айтканда анан айтты, культу машул акдам илал жамаат. 5 убакыт намазга жөө баруу. Машул акдам жөө барууну айтат. Илал жамаат ушу 5 убакыт намазга. Эмгеде узак, мечиттер узак. Мен мүмкүн кой туруп, мен мунага келгенде деле уга деле жараша. Болот да. Вал жулус фил масаджид ба'да салават. 5 убакыт намаздан кийин мечитте отуруу, экинчи намазды күтүпчү. Ва исбагул вуду фил макрухат. Напсы каалабаган учурларда даратты толук алуу дейт. Ушулар периштелер ушуну талкуулап атышыптыр. Эң көп Алла субхана ва таала бенделердин күнөөлөрүн кечирет. Кайсылар менен дейт? Ушу мечитке жөө келгенде. Бир намаздан кийин экинчи намазды күтүп отурганда. Так, андан кийин ушу напсы каалабаган учурда дарат алганда. Ушулар аркылуу Алла субхана ва таала бенделердин күнөөлөрүн кечирет экен. Ушу менен анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Дагы деди. Сумма фима, андан башка дагы кайсы дедиле? Даражаттар боюнча. Алар ит'аму таам ва линул калам ва салату биллейли ва насу ниям. Тамак жедирүү. Тамак берешендүүлүк. Ушул боюнча да даража. Ва линул калам, жумшак сөз боюнча. Адамдын даражалары баары бирдей болбойт. Бардык эркектердин, бардык аялдардын даражасы бир эмес. Сөзсүз ылды өдө. Бирок даражада жарышуу, даража бийик даража кимге? Ким жумшак сөздө? Ким жумшак сөздө? Салам таркатууда, тамак берүүдө, адамдар уктап атканда намаз окууда. Мына ушул жерде даражалар көтөрүлөт экен. И кошо каффара дагы. Қалаф сәл кул. Аллаху акбар. Алла Таала айтты, ey Мухаммад, сен сура, мындай деп айт деди. Мына дуаны негизги азыркы айтып бере турган максатыбыз ушу болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала айтып атат. Айт деди. Дагы өзү мындай деп дуа кыл деп үйрөтүп атат. Пайгамбарыбыздын берекелүү тилинен Алла Таала буйрук берип, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үммөтүнө ушундай белек тартуу бизге берип кетип атат. Не деп сурашыбыз керек? Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин. Биз үйрөнөйлү. Мына сөздөрдү жаттайлы. Я Алла, мен сенен сураймын. Жакшы иштерди кылууну. Эмне үчүн биз жакшы иш кыла албай атабыз? Биз сурабайт экенбиз. Ва таркал мункарат, жаман иштерди таштоону. Эмне үчүн жаман иштерди таштай албай атабыз? Биз Алладан сурабайт экенбиз. Жаман иштерди күн сайын я Алладан сурай эле берсек, жаман иштерди таштап коебуз. Жакшы иштерди сурай эле берсек, мээбизге, жүрөгүбүзгө, руханиятыбызга сиңет. Дагы кадам-кадам жакшы иштерди жакшы ой менен жашайбыз. Элестетип көрүңүз, Кыргызстандын бардыгы 6,5 миллион, 7 миллионго чукул адамдар жаман иштерди таштаса, жакшы иштерди баштаса, кандай керемет болмок, кандай рахат болмок, кандай бакыт болмок. Башка мисал аалам туруп турсун, өзүбүздүн мамлекетибизди эле алайлы. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мына Алла Таала буйрук берип атат. Алладан силер сурагыла, мынандай сурагыла дейт. Эмнени сурагыла? Мону сурагыла дейт. Биз инсанбыз, Алла субхана ва таалага муктажбыз. Ва хуббал масакин, бечараларды жакшы көрүүнү сураймын. Кимдерди жакшы көрүүнү? Бечаралар, кембагалдарды көбү жакшы көрбөйт да. Көбү депутаттар жакшы көрөт. Байларды жакшы көрөт. Жакшы көрбөй калды го. Аны жакшы көрбөй калды. Акчасы көптөр жакшы көрөт. Ошолор аркасынан жүрөйүн, ошолор менен барайын, ушулардын жанында отурайын, ушуларды учурашайын, ушуларга көрүнөйүн кичине деп. Бечараларга биз текеберлик кылабыз. Жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таалими. Пайгамбарыбыз Алла Тааладан дуа кылган. Я Алла, мени мискин абалда мага жашоо бер. Мискин абалда менин жанымды ал.
Kıyamat günü miskindердин жамаатында тирилткин деп дуа кылган. Бул не деген? Мискин деген кембагал. Ya Allah, meni kembagal калтыргын деп атат. Жашоом кембагал менен өтсүн дейт. Кембагал абалда жашоо өлүм келсин дейт. Кыямат күнү кембагалдардын жамаатында, байлардын эмес, кембагалдардын жамаатында мени тирилткин дейт. Ким? Акылдуулардын эң акылдуусу. Danışmanların en danışman, baktuluların en baktulusu, adamzattın mırzası aytып атат. Караңчы. Демек мындай кембагалдык андай бир жаман сыпат эмес, жек көрө турган, жиркене турган, басмырлай турган, андай эмес туган. Пайгамбарыбыздын сүйгөн эмес. Улида ятиман, аша факиран, мата мискинан. Пайгамбарыбыз жетим төрөлгөн, мискинмин. Fakir ol, kembagal ol, жашоосун өткөзгөн, kembagal ol, дүйнөдөн кайткан. Мына. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эмне деп атат? Бечараларды жакшы көргөндө Алладан сура. Биз сурабайбыз да. Ушу бе Алла, мен ушу бечараларды жакшы көрөйүнчү, кембагалдарды жакшы көрөйүнчү, биз сурабай эткенбиз да. Бул ай сурай турган ай. Бул не экен? Өзгөчө кабыл боло турган, жөнөкөй эмес, шектенбеш керек. Бул Рамазан айда Алла Таалам асмандардын бейиштердин мээрим, райымдуулук, жакшылыктардын эшиктерин ачкан ай. Ошон үчүн иншалла сураганда ушул айда сурап калайлы. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 3 нерсени айтты. Унутпайбызбы? Аллахума, эгерде арабчасын билсек, үйрөнүп алсак өтө жакшы. Ушул сөз менен пайгамбарыбыз айткан да. Буда өзүнчө береке бар. Сөзгө өзүнчө сооп бар. Дуанын кабыл болуусунда өтө чоң үмүт бар, өтө жакын бул. Пайгамбарыбыздын өзүнүн тилинен чыккан. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин. Андан кийин ва антагфирали ва тархамани. Ya Allah, men senden сураймын, мени кечиргениңди сураймын. Мен сенен сураймын, мага ырайымдуулук кылганыңды сураймын. Мынакей Алла субханаху ва таала ва ида аратта фитната каумин фатаваффани гайра мафтунин. Качан bir elge, bir коомго, эгерде bir диндеги жолусу дүйнөдөгү bir fitnаны каалай турган болсоң, fitnага ya Allah гриптер кылбай мени алып кеткин деген дуа. Fitnага ya Allah салбай, мени алып кеткин ya Allah. Атак итак эле ошол убакытта өлөсүн. Бирок бир болот fitнага аралашып өлгөн, бир болот fitнага аралашпай өлгөн. Динде fitнага аралашып өлгөн, охо, Кудай сактасын. Дүйнөдө кандай десе, бир ооруларга, кыйынчылыктарга, жаман нерселерге кабылып калып, ошого душар болуп өлгөн булда. Мынакей туугандар, кандай деп пайгамбарыбыз айтат. Андан кийин дейт: "Ас'алука хуббака". Ya Allah, мен сенин сүйүүңдү сураймын дейт. Нени сурайлы? Алла Таала жараткандын мухаббатын сурайлы. Алланын сүйүүсүн сурайлы, мухаббатын сурайлы. Ya Allah, бизге жан берип атат, акыл берип атат, иман берген, денсаулык берген, өмүр берип жаткан, ырыскы берип аткан, бардык мүчөлөрүбүздү толук кылган Алла Тааланы жакшы көрөйлү. Валладина аману ашадду хуббан лилlah. Имандуулар эң көп, эң катуу жакшы көргөн Алланы жакшы көрүшөт. Бардыгын себеп дегенде ата энени ким берди бизге? Алла берди. Аял бала чаканы ким берди? Алла берди. Перзентиңизди кандай жакшы көрөсүз? Алла берген. Унутуп калдыңыз беми берүүчүнү? Берилгенди жакшы көрөсүз, берүүчүнү унутуп каласыз. Андай болбойт да. Ошон үчүн мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таалам үйрөтүп атат эмнени сураган. Не деп сурайлы? Ас'алука хуббака. Ya Allah, senin sүйүүңдү сураймын. Senin sүйүүңдү сураймын Алла. Ва хубба май юхиббука. Жана ya Allah, seni ким жакшы көрсө, ошонун сүйүүсүн сураймын. Алар ким? Көргөндөрдү, ошолорду жакшы көрүүнү сурайм. Ким Алланы жакшы көрсө, ошонун сүйүүсүн сурайм. Ким Алла Тааланын, Алла субхана жакшы көрсө, ошонун жакшы көрүүсүн сурайм. Ва хубба май юхиббука дегени. Ва хубба амалин юқаррибу ила хуббик. Жана ушундай амалды, мухаббатын сураймын. Ал амал сенин сүйүүңө жакындата турган дейт. Демек Алла Тааланын мухаббатына жакындата турган,
Allah'ın süyüsüne жақындата тұрған, Allah'ın süyüsüne muhabbatına bölөй тұрған амалды muhabbatın сұрайым. Амалды несін сұрайым? Демек, мысалы, намаз. Намаз Allah'ın muhabbatına жақындатады. Ким намаз оқыған Allah'ın сүйкімдісі болады. Себеп намазды Allah жақсы көреді. Бұл амал Алла Тағаланың muhabbatına жақындатады. Демек, намаздың muhabbatын сұраймын. Неден? Намаздың muhabbatын. Я Алла, şu намазды сүйіп қалайыншы мен. Оразаны сүйіп қалайын деп. Я арам нәрселерді сүйбей, нелерді? Аллаға жақындата тұрған амалды сүйел. Зикирді, дуаны, демек, қайсы амал Алла Тағаланың сүйісіне жақындатса, ошол амалдың сүйісін, ошол амалдың жақсы көрүүнү сурайлы. Bundan кейін не деді пайғамбарымыз? Қала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, иннаха хаққун. Бұл жөнөкөй нәрсе емес, бұл ақиқат деді. Пайғамбарымыз айтып отады. Бұл ақиқат деді. Фадрусуха. Сілер бұны жақшы сабақ алғыла. Жақшы ушуну сабақ алғыла бұндан. Андан кейін thumma ta'allamуха, андан кейін үйренгіле ушуну. И ушуга адат алып келип, ушуга ишенимиңерди, көз карашыңарды ушуга жараша түзгүлө деген сөз. Мақсатыңар ушул болсын. Жақсы іштерді қылу сілерді мақсатыңар болсын. Жаман іштерді таштоо сілерді мақсатыңар болсын. Бечараларды жақсы көру сілерді мақсатыңар болсын. Алла Тағаладан кечирим суроо, райымдылық, мейірімділігін сұраған, Алланың мұхаббатын сұраған, сілерді мақсатыңар болсын. Жақшы амалды жақсы көру, Алланы жақсы көргөндөрдү жақсы көру, Алла Тағаланың мұхаббатын сұраған, бұл сілердің көз қарашыңар, жашооңордун мақсаты бұл ақиқат, ушу менен өскөр, ушу менен түздөнгүлө дейм. Иннаха хаққун деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Бұл ақиқат азырқы сілерге айтқан, үйретілген дуалар, бұл ақиқат бол. Бұның арқасында түгөнгүс, керемет, сооп, ийгиликтердин бардыгы бар. Ошон үчүн иншалла ушу дуаларды үйрөнөлү. Пайгамбарыбыз өзгөчө көңүл буруп айтып атат: "Фадрусуха, сумма таалламуха." Ушуну жакшы сабак кылган дагы, ушу сабак кылганыңардан кийин үйрөнгүлө. Тааллум ушуну үйрөн колдонгон. Машинени мисалы карап туруп, сабакты теория кылдык, эми барып практика өтөсүз да, туурабы? Практикасы бөлөк да. Дурус бул өзүнчө теория, тааллум бул практика да. Ошон үчүн иншалла кийин аны практика этип үйрөнгүлө дегени, ушу жашооңордо колдонгула деген сөз ушуну. Жакшы иштерди кылып, колдонгула, жаман иштерди таштап, колдонгула булардын бардыгы. Бечараларды жакшы көрүп, колдонгула дейт. Да бир кайталап коюн дуаны мына. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, Алла Таалам айттыртып атат, буйрук берип, "Сал кул" сурагын мынандай кылып дуа кылгын дейт. Аллахумма инни ас'алука фи'лал хайрат ва таркал мункарат ва хуббал масакин ва ан тагфирали ва тархамани фа иза арадта би'ибадика фитната қаумин фатаваффани гайра мафтунин. Ас'алука хуббака وحب من يحبك ويحب عمل يقرب إلى حبك. Манаке дуа тугандар, Кудай кааласа бунун котормосу мындай: "Я Алла, мен сенен сураймын, жакшы иштерди кылууну сураймын, жаман иштерди таштоону сураймын, бечара кембагалдарды жакшы көрүүнү сураймын. Я Алла, мени кечиргениңди сураймын, мага райымдуулук кылганыңды сураймын. Качан сен бир коомго бир фитнаны каалай турган болсоң, я Алла, анда мени ошо фитнага аралаштырбай эле алып кетиңди сураймын. Андан кийин, я Алла, мен сенин сүйүңдү сураймын. Сени ким жакшы көрсө, ошонун сүйүүсүн сураймын. Жана сенин сүйүүңө жакындата турган амалды сураймын, амалдын сүйүүсүн сураймын деп. Жараткан Алла Таалам баарыбызга тоофик берсин тугандар. Бул ушул хадис Тирмизи шарифте келет. Бул хадисти Муаз ибн Джабал радиаллаху анху айтат. Жана Хаким Мустадракта дагы ушул хадис келген. Абдулла ибн Язид Хатми радиаллаху анху риваят келтирет. Бул дагы Тирмизи шарифте келет. Муснад ибн Аби Шайбада дагы келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасында мындай деп айтат эле дейт. Бул да ушундай бир кереметти дуа тугандар. Алла Таалам дан жакшылыкты сурап, жакшылыкка сарптаганды да сураш керек экен да. Бул
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: Аллахумма рзукни хуббак ва хубба ма янфауни хуббуху индак. Аллахумма ма разактани мимма ухиб фадж'алху кувватан ли фима тухиб. Я Алла, өзүңдүн сүйүүңдү бизге буйргун, насип кылгын. Алла Тааланын мухаббатын алайлы. Bir. Ва хубба ма янфауни хуббуху индак. Я Алла, кимдин мухаббаты сенин алдыңда мага пайда берсе, ошонун сүйүүсүн сурайм деп. Кимдин мухаббаты, я Алла, сенин алдыңда мага пайда берсе, мен ар кимдерди жакшы көрүп калып жүрө бербейин. Кээ бир жакшы көрүү фитнага алып барат. Кээ бир жакшы көрүү имандан ажыратат. Кудай сактасын. Ошон үчүн Алланын алдында кимдин жакшы көрүүсү мага пайда берсе, ошонун мухаббатын сурайын мен. Ошонун мухаббатын сурайын. Ошон үчүн карап туруп, кээде эми кечиресиздер, дүйнөдө ар кандай спорт оюндар бар, же болбосо да музыканттар бар, я, бийчилер, ырчылар бар. Мусулман эмес. Алланын алдында эч кандай анын даража, баркы, даркы эч нерсеси жок. Ошондойлорду жакшы көрүп калбайын да мен. Түшүнүп ошондойлорду жакшы көрбөй калган. Кээ бирлер ата энесинен бир капкаяктагы таанып алган бир футболисттерди жакшы көрөт. Кээ бирлер ата энесин таштап, мен деген музыкант ырчылар бар дүйнөдөгү, ошолорду жакшы көрөт. Тууган, мына бул дүйнөдөгү эле азабы ушул. Ата эненин мухаббаты бу каякта? Рональдон ким ал мисалы? Мисалы айткандачы, футболист болсо болгондо, бирок сенин ата энең каякта? Буну каяктан билебиз? Сен кимисин жакшы көрөсүң көбүрөөк? Каяктан билебиз? Токто. Кимиси эмнени буйрганда аткарасын ошону. Кээ бир адамдар бар, ошо батыштын туугандар, батыш эмес, любой эле ааламда айтайлы, мусулман эмес бир күнөө кылып атса, ошону туура айт аркасынан. Ошону айтканын кылат. Ошону саардан кечке аркасынан жүрөт. Эмне кылат? Эмнени жейт? Эмнени күлөт аркасынан туурап? Ата энеси калып кетти буякта. Пайгамбарыбыз гана. Биз Абу Бакырды жакшы көрөйлү. Биз Умарды жакшы көрөйлү. Биз Усманды жакшы көрөйлү. Биз Алини жакшы көрөйлү. Аллаху акбар. Кимдер булар? Аркасынан эрчий турган, туура айт турган, саардан кеч ар бир амалын карай турган. Ошон үчүн мына жерде дуаны Алла Тааладан дуа кылганды үйрөнөйлү. Алла сенин алдыңда кимдин мухаббаты мага пайда берсе, ошону жакшы көрөйүн мен. Ошону жакшы көрөйүн. Андан кийинкисин караңыз. Аллаху акбар. Аллахумма ма разактани мимма ухиб фадж'алху кувватан ли фима тухиб. Я Алла, мен жакшы көргөн нерсени мага бердиң го? Мен жакшы көргөн нерсени мага бердиң го? Ошону, я Алла, сен жакшы көргөн нерсеге сарптаганга күч кубат бер. Бул дуаны караңыз, эмне деген сөз? Мен жакшы көргөн нерсе мага жашоо, ден соолук, акыл, акча, илим, жөндөмдүүлүк. Алла Таала мен жакшы көргөн нерсени мага берди, канчалык берсе дагы. Макулбу? Эми иш бүтө элек туугандар. Иш качан бүтөт? Ушул сиз жакшы көргөн нерсени Алла Таалам сизге берди, Алла жакшы көргөн нерсеге сартап коюңуз. Ким жакшы көргөн нерсеге? Алла жакшы көргөн нерсеге. Түшүндүңүзбү? Я Алла, мен жакшы көргөн нерсени сен мага бердиң. Эми сен жакшы көргөн нерсеге ушуну мен сарптайын деди. Алла Таала мал бердиби? Сиз жакшы көргөн мал. Болду. Эми Алла жакшы көргөн нерсеге сарптап коюңуз. Алла Таала сиздин жакшы көргөн нерсе ден соолук бердиби? Ушу ден соолукту Алла жакшы көргөн нерсеге сарптап коюңуз. Алла Таала сизге бир чеберчилик, жөндөмдүүлүк бердиби? Сиз жакшы көргөн нерсени, жөндөмдүүлүгүңүз бар, бир ишке жана башкага тажрыйбаңыз бар. Эми Алла жакшы көргөнгө сарптап коюң. Сарптап коюң Алла жакшы көргөнгө. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай керемет дуаны үйрөтүп атат бизге. Аллахумма ма разактани мимма ухиб фадж'алху кувватан ли фима тухиб. Сен жакшы көргөн нерсеге ошого мени күчтүү кылгын, ушуну мен сарптай турган болоюн. Тажрих. Мисалы, мындай дептир да? Аллахумма ма разактани мимма ухиб. Ден соолук, дүнүйө нерселери, мал, мүлк, бала чака, мансап. Мынаке. Мансапты жакшы көрүп аттыңыз эле. Алла Таалам сизге берди.
Эми Алла жакшы көргөн нерсеге иштетип коюңуз мансапты. Мына Алла Таалам сиз бийлик жакшы көрүп аттыңыз да, Алла Таалам берди. Сиз жакшы көргөн бийлигиңизди берди. Ошо бийликти Алла жакшы көргөнгө иштетип коюңуз. Бала чакалуу болсом деп аттыңыз эле. Машалла, Алла Таалам сизге бала чаканы берди, сиз жакшы көргөн нерсени. Эми ушу бала чаканы Алла жакшы көргөнгө иштетиңиз. Мына пайгамбарыбыз бир сөз менен кандай керемет нерсени бизге таштап кетти, я Алла. Биз дуа кылайлы ушундай, ойлонуп дуа кылайлы. Я Алла, мен жакшы көргөн нерсени, я Алла, сен берген жакшы көргөн, мен жакшы көргөн нерсени сен бердиң. Эми ушуну сен жакшы көргөн нерсеге сарптаганга мага күч кубат бер деген дуа. Алла Тааланын мухаббатын эмне үчүн сурап атабыз, туган? Себеп дегенде жүрөк бактылуу боло албайт Алланын мухаббатысыз. Жүрөк рахаттана албайт Алланын мухаббатысыз. Жүрөк оңолбойт Алланын мухаббатысыз. Жүрөк нурланбайт Алланын мухаббатысыз. Мүмкүн эмес булчу. Ошон үчүн Алла Тааланын мухаббатын сурашыбыз керек. Алла субханаху ва тааланын мухаббатын сурайлы. Алла кайсы бендени жакшы көрсөчү, аны дозокко салбайт. Алла кайсы бендени жакшы көрсө, кемчилдигинен көз жумуп эле коет. Карабай эле коет Алла Тааланы. Жакшы көргөн болсочу, аны дозок азаптабайт, кабырды азаптабайт Алла Таала. Жакшы көргөн бендесин Алла Таала азаптабайт. Ошон үчүн айтайлы, я Алла, мен сени жакшы көрөм, сен деле мени жакшы көрүп койчу депчи. Кыска эле. Мен сени жакшы көрөм, я Алла, сен мени жакшы көрүп койчу дедим. Алла жакшы көрсө эле болду. Бирок Алла субхана ва таала мындай дейт да хадис кудусиде. Ваджабат мухаббати лил мутахабина фия. Вал мутажалисина фия. Вал мутазавирина фия. Вал мутабадилина фия. Менин мухаббатым важип болот дейт. То есть мен жакшы көрөм дейт. Кимди жакшы көрөм мен? Ким мен үчүн бири-бирин жакшы көрсө, ошолорду жакшы көрөм дейт. Мен үчүн бири-бирин жакшы көрсө, саясат үчүн эмес, акча үчүн эмес, соода, мансап үчүн эмес, тууган улут уруу үчүн эмес, дүйнө үчүн эмес, Алла үчүн. Мейли ал Африкадагы негр болобу? Я. Же болбосо, Америкада болобу, же Японияда ким болбосун? Алла субханаху ва таалага иман келтирген болсо, эгерде Алла үчүн бири-бирибизди жакшы көрсөк, Алла бизди жакшы көрөт экен. Алла важип болот дейт, сөзсүз болот менин мухаббатым, ким мен үчүн бири-бирин жакшы көрүшсө, мен үчүн отурушса, мен үчүн бири-бирин зиярат кылышса, мен үчүн бири-бирине жардамдашса, ошолорго менин мухаббатым важип болот дейт. Демек мынакей бүгүн туган Алла Тааланын мухаббатын сурайлы. Алла Таала эмнени жакшы көрсө, ошону жакшы көрөйлү. Алла эмнени жек көрсө, ошону жек көрөйлү. Алла субханаху ва таала баарыбызга тоофик берсин. Анткени жүрөктүн оңолуусу, бактысы, рахаты, нурланганы Алланын мухаббатсыз мүмкүн эмес. Эмне үчүн Алланы жакшы көрбөйбүз? Бир тамчыдан жаратып берип атса, нематтарын төгүп атса, ва ин таудду нематалла ла тухсуха. Алланын бир нематын эсептесең, санап бүтпөйсүн дейт. Бир эле көз. Мына көздү билесиздерби? Миңдеген профессорлор изучат эткен да. Мына көздүчү. Канча камера бар. Мына агы эмне кылат, карасы эмне кылат, дагы тегереги эмне кылат. Макулбу? Ичиндегиси дагы эмне кылат. Ушунун бардыгын бунун пайдасын эсептеп бүтпөй койгон булар. Бизде баарыбызга бир эле көз, бир эле немат экен да, мындайчы. Көз болуп турем деп мындай элечи. Болсо бунун ичине кире турган болсоң, эсептеп бүткүдөй эмессиң да бунунчу. Бунун пайдасы канча? Берекеси канча бунун? Аллаху акбар. Алла Тааланын бир эле нематы. Ошон үчүн Алла Тааланы жакшы көрөйлү. Жакшы көрөбүзбү иншалла? Алланы жакшы көрөйлү. Алла Тааланы жакшы көрөйлү. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды жакшы көрөйлү. Алла субханаху. Андан кийин Алла Тааланын мынакей Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жакшы көрүп, Алла Тааланы жакшы көргөндөрдү жакшы көрөйлү. Алар кимдер? Аулия салихиндер. Аулия салихиндер. Хадистин уландысында не дейт? Мындай дейт. Аллахумма ва ма завайта анни мимма ухиб фаж'алху фараган ли фима тухиб. Аллаху акбар. Я Алла, мен жакшы көргөн нерсенден кайсы нерсени менен алыстатып койгон болсоң, түшүнүктүбү? Колуңа тийбей калды да. Биринчиси кайсы эле? Жакшы көргөн нерсеңиз колуңузга тийди го,
ошону Алла жакшы көргөн нерсеге сарптап коюңуз. Эми сиз жакшы көргөн нерсе сизге тийбей калды. Макулбу? Буйрубай калды. Я Алла. Ошону айтып атат. Эмне нерсени мен жакшы көрсөм, ошону менен алып салдың го дейт, я Алла. Ушуну сен мен эми өзүң жакшы көргөн нерсеге алектене турган кылдырба дейт да. То есть ошо мендеги жок нерсени мен ошону эстеп жүрө берип, сен жакшы көргөндөн калып кетпейин мени. Менден узак кылган нерсенин пикирин да алып сал менен. Түшүнүктүбү? Себептегенде адам мындай болот экен да. Бир мурдагы заманда бир велосипед алам деп, велосипедке жетпейт экен да. Велосипедке жетпейт экен. Өмүр бою ушу велосипедке жетсем деп жетпей эле өтүп кетиптир да. Раз жетпей калдыңбы, бул пикирин ыргытып бер, болду, башка ишти кылып кете бер. Ал сага буйруган жок. Эми бирөө депутат болбой калды. Эми ушул жерден жашоосу бүтүп калыш керекпи? Болбосо болбот, алып ташта, бир башкасын кылып кете бер бул жактан. Түшүндүңүзбү? Же болсо бирөө ушундайга бир мал мүлккө жеткен жок. Токто, мына ушул мени сен жакшы көргөн нерседен алек кылып койбосун дейт мына. Сен жакшы көргөн нерседен мени тосуп койбосун, алек кылып койбосун, алаксытып койбосун мени. Сен алып таштадыңбы? Болду, аны алып эле ташта деген сөз. Бош кылып кой деген сөз мана. Мына касиеттүү дуаларды үйрөнөйлү. Алладан кечирим сурайлы. Абу Муса радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушу дуа менен дуа кылат эле дейт. Роббигфирли. Я Алла, мени кечир. Хатиати, каталарымды кечир. Ва жахли, надандыгымды кечир. Ва исрафи фи амри кулли. Бардык ишимде аша чабууларымды кечир. Ва ма анта а'ламу бихи минни. Жана я Алла, мен билбеген нерселерим да бар. Сен билүүчүрөксүн, ошолорду да кечир. Аллахумма гфирли хатаяя. Бардык каталарымды кечир. Ва амади, я Алла, атайлап кылган күнөөлөрүмдү кечир. Ва жахли ва хазли, я Алла, мен надандыктан кылган күнөөлөрүмдү кечир. Тамашалап кылган күнөөлөрүмдү да кечир. Нени? Бир тамашалап деле кээде күнөө кылып кое беребиз да. Бирөөнү тамашалап алдап коебуз. Туурабы? Тамашалап маскарлап коебуз. Тамашалап дагы башка нерселер. Бу ушундай күнөөлөрүмдү да кечир, я Алла. Ва куллу далика инди. Кыскасы айтканда, менде күнөөнүн канча түрү болсо ошонун бардыгын кечир деп атасың да. Түрлөрүн эми эсептеп бүтпөйм, бирок ушунун бардыгын кечир, я Алла. Бардыгын кечир. Аллахумма гфирли ма каддамту ва ма аххарту ва ма асрату ва ма а'ланту. Я Алла, мени кечир. Ушуга чейинки кылган күнөөлөрүмдү кечир. Жана я Роббул аламин. Анча-мунча күнөөлөрдү аххарту кечиктирип эми кылам деген күнөөлөрүм да бар да. Бирөөгө жолукса, ушу мени тажаткан. Эртеби кеч буну я мага жала жапкан эртеби кеч кыла турган күнөөлөр бар го. Я, жоксо кээ бир алиязу билля акчам жок болуп атат да, болгондочу дейт да. Ушу күнөөнү кылмаган элем деп жүрөт да. Тооба, же болсо мен азыр мында бийликке келелекмин да, бийликке келгенимдечи депчи. Я Алла, ушу боло турган күнөөлөрүмдү дагы кечир. Я Алла, ошо күнөөлөрдөн жиркениш кыл деп. Жашырын күнөөлөрүмдү кечир. Ашкере күнөөлөрүмдү кечир. Антал муқаддиму ва антал муаххиру. Сен алдыга чыгаруучу, сен аркага жеткирүүчү dedi. Ва анта ала кулли шейин кадир. Жана бардык нерсеге Алла сен кудуретиң жетүүчү дейт. Кана туугандар, кандай дуалар экен пайгамбарыбыз айткан, я. Аллаху акбар, керемет го. Ушу дуаларды иншалла Рамазанда кылбаса качан кылабыз анан? Рамазанда кылбаса качан кылабыз? Ошон үчүн иншалла бул кылайлы. Арабчасын билгендер өтө жакшы. Кыргызчасы менен алхамдулилля, арабчасын билбегендер эчтеке эмес. Кыргызчасын да жакшы туюп, түшүнүп ошо сурайлы Алладан. Түшүнүп сурайлы. Эмнени сурап атканыбызды ойлонуп сурайлы. Оюбуз башка дордойдо, тилибиз башка жакта, бул дуа эмес бул. Эмнени сурап атканыңыз жалдырап, жалбырап сурайлы, бар аракет кылып. Не болду, убакыт болуп калдыбы? Азан уже, 5 минут дейби? 5 минут барбы? Хорошо. Дагы бир риваят окуп берейин. Ибн Масуд радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылат эле: Аллахумма инни ас'алука мужибати рахматик ва азаима магфиратик вал ганимата мин кулли бир ва саламата мин кулли исм. Я Аллах,
сенин рахматыңды, мейримиң, ырайымдуулугуңду важип кыла турган амалдар. Ошолорду сурайм, демек тарта турган. Кайсы нерсе Алла Тааланын рахматын тартса, кайсы жакшы иштер, ошону сурайм. Жакшы сөздөр, жакшы сыпаттар, Алланын рахматын тарта турган, Алланын мейримин тарта турган, ошолорду сурайм. Ва азайма магфиратик. Я Алла, сенин кечиримдүүлүгүңө бекем. Кайсы амалдан Алла кечирсең, ошолорду сурайм. Вал ганимата мин кулли бир, ар бир жакшылыктын олжоосун. Вассаламата мин кулли исм, бардык күнөөлөрдөн саламат, амандыкты сурайм. Күнөөлөрдөн да сакта, жакшылыктардан я Раббул аламин, алардын олжо сообун саң берди. Вал ганимата мин кулли вал фауза бил джаннати ван наджата минан нар. Я Алла, бейишке кирүү менен бактылуулукту сураймын. Дозоктун отунан кутулууну я Алла сурайм. Деген мынакей дуа. Андан кийинки дагы бир дуа. Аллахумма инни ауду бика мин илмин ла янфа, ва амалин ла юрфа, ва калбин ла яхша, ва каунин ла юсма. Я Алла, пайдасыз билимден сакта. Эмне үчүн? Илимдин максаты эмне? Пайдалануу да. Бир нерсени үйрөнсөңүз, ошонун пайдасын алыңыз да. Ошон үчүн пайдасыз билимден бул текке убакыт кетет. Адамды туура эмес бактысызга жетелей турган. Жана я Алла, көтөрүлбөгөн амал. Алла субханаху ва таала кабыл болбогон амал. Коркпогон жүрөк, кээ бир риваяттарда тойбогон напс деп келет. Кээде акырында бул жерде айтып атат, мин дуаин ла юсма, жоса ла юстажабала, кабыл болбогон дуа. Эгерде пайдасыз билим болсо бирөөдө, жүрөгү коркпосо, напсиси тойбосо, амалында ихлас болбосо, бунун дуасы кабыл эмес да. Бунун дуасы кабыл эмес. Ошон үчүн я Алла, кабыл болбогон дуадан сактагын деп. Андан кийин дагы бир дуа, пайгамбарыбыз ушунда көп айтат эле: Аллахумма канни'ни бима разактани ва барик ли фи ва хулуф ала кулли гаибатин ли би хайр. Я Алла, канча мага рызык берсең, ошого каниет бер. Эмне сурайлы? Каниет сурайлы я Алла, каниет сурайлы Алла. Мага жетишели, алхамдулилlah, рызык бердиңби? Ушуга каниет бер, мен ач көз болбойн. Ушу мага жетиштүү деп эсептей турган болоюн. Ушул мага я Алла жетиштүү деп өзүмдү өзүм ушуга каниет кыла турган болоюн мынакей. Я Алла, бергениңе каниет сурайлы. Эмне сурайлы? Бул дуада эмнени сурап атат? Каниет. Я Алла, канча нерсе тагдырында жазган болсоң, канча нерсе мага бөлүп берген болсоң, ушуга каниет сурайм. Жана ошого берекени сурайм. Бергениңе берекеңди берген. Каниет кылганыма берекеңди берген. Жана я Алла, менден гайып болуп кеткен канча нерсе, мейли. Ошонун артын жакшылык менен толуктагын деген сөз. Мисалы, Кудай сактасын, эми адам баласы бу дүйнөдө бирөө менен коштошот, кээде мал мүлктөн ажырайт, кээде дагы бир ден соолуктан ажырайт, макулбу? Көп нерседен негизи имандан ажырабайлы. Неден ажырабайлы? Ден соолуктан ажыраган андай эле страшный эмес, имандан ажыраган страшный. Туугандардан, мал мүлк, байлыктан, мансаптан ажыраган андай эле страшный нерсе эмес, коркунучтуу нерсе эмес, кандай имандан ажырагандай. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин. Туугандар, Рамазан айда дуага көңүл бурайлы. Көп өзгөчө саарлык учурунда, ооз ачар учурунда, ушу эки учурунда. Ифтар учурунда дагы, саарлык учурунда дагы. Аз болсо дагы 5 мүнөт болсо дагы кичине дуага көңүл буруңуз. 5 мүнөт болсо дагы, Кудай кааласа, бул өтө өзү Рамазан айы толугу менен эле берекенин айы. Толугу менен Алла Тааланын рахматы, хидаяты, нурдун айы. Бирок өзгөчө ооз ачар учурунда. Ушуга иншалла аракет кылып көбүрөөк дуа кылайлы. Дуа кылабызбы иншалла? Мынакей бүгүнкү дуаларды кыйла аз-маз билип алдык. Эми ушуларды сурайлы да. Мурдагы дуа менен келатабыз го. Кайра эле ошого түшүп калбайлы да. Рельскечи. Токто эми, башка жака түшөйлү эми дуада. Биз дүйнөнү эле сурай берчү элек кой, дүйнөнү эле сурай. Мейлі, дүниеде Алла субханаху ва таала сурабай койгула деген жери жок. Бирок дүниеде канчалык турсаңыз, ошончо сураңыз. Ахиретте канча турсаңыз, ошого жараша сураңыз. Биз дүниеде канча турабыз, ошого жараша сурайлы. Ахиретте канча турабыз, ошого. Азыр мисалы карап турсаңыз, баардыгы эле азыр барзакта канча кылым туруп койду уже, Канча кылым туруп койду, биз канча? Иншалла аракет кылайлы. Макулбу?